урматтуу мекендештер, мына бүгүн бизге давлениядан, кан басымдын жогорулаганынан жакшы болдум деп менден бир курс дарыланып кеткен эжекебиз келди. Мындан 3-4 ай мурун алып кеткен. Мына азыр дагы кийинки курска алыңыз деп айтып турам. Бирок ушул азыр бүгүн мен бул жактан сурап, бул жактын жакшы натыйжа көргөнүн угуп, мына мен сиздерге өзүнүн оозунан ушу элге жарыялап коелу деп чечтик. Так, жашыңыз? Жашым 59-да. 59-да. Жашы 59-да. Так, эми айтыңыз, сиз мага келгенде эмне болуп келгенсиз? Менин ич органдарым ооруп, анан өтүмдө ташым толуп, приступ болуп ошентип келгем. Өтүңүздө таш бар? Өтүмдө таш бар. Сиз мага келгенде өтүңүздө таш болгон, ичиңиз көпкөн, вздутие болгон, весиңиз? Весим дагы 75 килограмм. 75. Азыр канчадасыз? Азыр 12 килограмм арттадым. Замат. Так, демек келгенде ушундай даттануу менен келген. Анан бизден бир курс леченияны алды, сүлүк курупту алды, ошо менин Юмовакиндин методу менен перексти алды. Анан ошо лимфомассаж менен висцеромассаж алдыңыз, Так, сиз бүгүнкү күнгө эмне жакшы нерсени көрдүңүз? Мен давление оорусунан кутулдум деп айтсам болот. Канчага чейин көтөрүлүп эле кан басым? Мен ушу акыркы күндөрү өтүм ооруганда 200га чейин чыгып, скорый чакырып, өтүм дагы ооруп, бат-бат скорый чакырып калгам. Ошо кайсы таблетканы иччи элеңиз? Сөзсүз давлениям көтөрүлчү, казиамагнил иччүмүн, энолаприл иччүмүн, каттаприлди бат-бат иччүмүн. Ичкенде деле кайра 2 сааттан көтөрүлүп, өтүмдөн приступ болуп ушундай кыйналчумун да. Анан сиздерге келгенде ошо өтүмдөн ооруганынан ашказаныма дагы тамактарын сиңире албай, тамак да чалбай калгам да, вздутие болуп. Ал сиздерге келип ушу январдын аягында келгем. Ага чейин Ниамет поликлиника, Ниамет деген частный клиникадан 1 ай дары ичкем. Алардын дарысын ичкенде деле ошо вздутиям өтпөй, анан сизге да мурда келейин деп жүрчүм, бирок келе албай жүргөм да. Анан ошол күн 1 айдан кийин дагы мага кайрадан дагы гастроскопия жасап, дагы аппараттарга түштү эле, бирок аякка барбай сизге келсем, сиз аппараттарга түшпөй эле кой, түшпөй эле деп мен канымды текшерип, анан аякка жибербестен өзүңүз дарыладыңыз, бирок мен сизге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Сиз мага рахмат. Сиздин сөзүңүздү бөлөйүн. Давленияңыз канчага чейин көтөрүлчү дедиңиз? 200га чейин, 200га чейин көтөрүлчү. Мисалы сиз тоолуу районго барганда, мисалы нарын жактарга барып калсаңыз, сөзсүз давленияңыз көтөрүлүп кыйналмаксыз, Азыр сиз мага айттыңыз, мен кече жакында нарынга барып келдим, бирок менин давлениям көтөрүлгөн жок. Дары жакты ичкен жок. Бул бир. Экинчиси, сиз дагы ушул нерсени элге айтып койсоңуз, элдер аябай жакшы болот эле да. Сиз бир жолу давлениям 150ге көтөрүлдү, бирок кандай кылып түшүрдүңүз? Мен ошо сизге келип баштаганда биринчи күндөн баштап эле дары ичпе дедиңиз. Аябай мындай дары ичпегенге аракет кыл дедиңиз. Мен ошол 29 январда келгем, ошондон баштап эле дары ичпей, акырындап дары ичпей, анан ичегини алдым. Ичегилериме массаж жасап аттым, жанагындай лимфаларыма массаж жасадым, сүлүк алдым, анан перекис алдым 10 күн. Ошо сиз 150ге чыкканда келиниңиз массаж жасады деген. Анан кийин ушу орозонун айында ачка болгондонбу же кандайдыр бир кечки компьютер тиктегенге мен давлениям 150ге биринчи жолу болду. Үйгө барып, анан келин текшерип көрүп 150 экенде да мен ошо ичегилериме массаж жасап, ичегилериме массаж кылдым. Ичегилериме массаж кылып, неме десем, кадимкидей башым басыла түштү, өзүм да таң калып, жеңилдей түштүм да. Келинимге айттым да, давлениям карап койчу десем, давлениям 140га түшүп калды, 140-90 болуп. Анан бир аз тамактангандан кийин кайра карасак, 120га текшерсек, кайра 120га 80. Келиним өзү да таң калып, мен дагы шок деп, ошондой шок болуп таң калдым да. Мен ушу сиздин айтканыңызды элге жеткирейин деп атам да. Мен урматтуу мекендештер дайым айтам да. Мен ошол ичегимдин вздутиясынан мен почкамды кызып атканын өзүм түшүндүм дагы. Менин почечный давлениям бар да. Анан ошол именно почка тараптарындагы кишечниктеримди басып, висцеральный массаж кылгандан кийин ошол газ ичегиде туруп турган газ, почканын жанында газдар кеткенден кийин почкам жакшы иштеп кеттиби,
азамат. Ошондон анан мен өз түшүнүгүм боюнча ушундай болду. Анан ошол кан айлануу давлениям түшүп, өзүмө келип кадимкидей түшкөнү билди, сезилди. Келинимди айтмай давлениям текшерип көрчү десем, 120-80 өзүңүздөн башыңыз оорубай калды. Башыңыз оорубайбы? Андан кийин скорый чыгат дегенди унутуп, дары ичет дегенди унутуп, иногда погода бузулганда, ар кандай кичине эритсем, өзүм мындай анча-мынча жаман сезсем, мен давлениям текшербей элек, кишечниктериме эле массаж жасап, анан өзүм жеңилейин, келип айткан, текшерип көрчү десем, 130 максимум, 90, 130, эң эле көп көтөрүлсө 140, анда 210-200ге чейин чыкты. Мен абдан бүгүн мага келип, ушундай мен кайра келдим, мени канымы кайра көрүп коюңузчу, мурунку кан менен салыштырып келгенден кийин экөөбүз азыр бир аз сүйлөшүп отуруп, мен угуп, мына жакшы болгон натыйжаны угуп, мен абдан өзүм сүйүндүм да. Ар бир биздин жараныбыз ушундай жасаса, оорудан кетмек да. Мага дайым суроо беришет да, эже менин давлениям көтөрүп кетти, эмне кылайын деп. Мен ичегин айда. Ичиң айда десем, бирөө кантип уруш ичим айдасам эле жакшы болуп калам деген суроо мынакей. Мисал мына ичегилер көп турганда, артта турган кан тамыр, жол кан тамырда кыспат, бөлүнтү да кысып калып турган адамдар мейясы чыгат. Мен ошон үчүн айтам, ичеңизди кастормайын айдасыз десем эле баары таң кала берет да. Көрдүңүзбү? Давление деген сөз, мен айтам, кыргыздар абдан жакшы айткан, ичиң таза болсун деп. Мына биздин эжекебиз ичин эле тазалап, ичин эле массаж жасап эле, мен айткан стираль массаж жасаган өзүм шок болдум деп отурат. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мекендештер? Сиздер ар бир оорудан жакшы болгон дей турган болсоңор, курсакты кармаңыздар. Мынакей бир мисал. Эми бул жерде мен эжекенин минусун айтып коеюн. Эжекеге мен 4 көнүгүү айткам. 4 көнүгүү айткам. Курсакты кармайсыз. Тиги ар бир тамак ичкенде өттү түртөсүз. Курсак менен дем алып, жана лимфа массажды. Эжекем үчөө жасаган эмес. Мына бирөөнү эле жасап, бир эле давлениядан результатты алган. Мен азыр кээде стресс болуп калам деп атат да, жок, стресс болгон лимфаны жасап айтат. Өзү айттым, ойуна алды мен. Жасап атабыз. Башка нерсе жасадыңыз? Бир айда жасадым. Анан иштеп койдум. Мен ошон үчүн 4 көнүгүүнү күнүмдүк көнүгүү деп койгом да. Ушу 4 көнүгүүнү 365 күн жасашыңыз керек. Эжеке 4 көнүгүүнү бирөөнү эле жасап, кандай результат алып отурат. Анан дагы бир экинчи жакшысы 12 килограмм арыктаган. Мына баары таң калып, абдан бурне болуп калдым деп сизге жакшы комплименттерди айтып атат. Эми мен азыр дагы эмнеге келдим? Билесизби, мен ошон үчүн айтам да, бизде адамдар жакшы болуп калса эле келбей коет да. Мына сиз бирок келдиңиз да, мен бир аз стрессим деп. Стресс бул уже лимфаны жасабаганыңызда. Бирок сиз жакшы келген, сизге дагы бир курс ичейин жасашым керек. Урматтуу мекендештер, адам бир эле жолу келип эле бардык оорудан кутулуп калат деген туура эмес. Бир эле давление менен эле вес чыгады. Еще дагы мен канын көрдүм. Канында дагы өзгөрүү жүрөт. Өзгөрүү анча аз эле өзгөрүү болгондо, көп өзгөрүү болгон эмес. Демек биз азыр мен дагы кайра задача бердим. Тиги бездерге массажды жасайсыз. Курсак менен дем алганды унутпайсыз. Ар бир тамак ичердин астында өттү түртөсүз. Мына ушу 3 көнүгүүгө өзүңүздүн жасап жүргөн ичиңизге. Мен эсимде бар, 2 литрлик баклажка комду көтөрүп келип атып бир күнү мен сиздин эсимде бар. Сиз ошону көтөрүп келип атасыз. Ооба, көрсөтпеңиз деп. Мынандай 2 литрлик баклажка кум салып алган экен, ал 5 кило болуп калыптыр. Ошону көтөрүп келип мага бергенде мен колум мылдыйга түшүп түшкөн. Бир эле нерсени жасадык да, урматтуу мекендештер. Дагы үчөө сөз кошосуз. Анан мен сизге мына сиздин пока туздарыңыз кете элек. Туз организмде пайда болуп калган, мен көргөн анализден пайда болуп калган туз, пайда болуп калган холестериндер, ана ичинде жүргөн микроорганизмдерди жок кылыш үчүн дагы бир курска келесиз. Мен давлениям түшкөнгө эле сүйүнүп, ошого сүйүнүп жүрөт. Мен уже жакшы болдум. Давлениямдан арылдым деп эле мен жана немени бир айдай жасап туруп анан таштап койдум да, немелерди. Анан кичине башым ооруганып баратса, погода бузулганда эле мурда ичти кармай коет. Анан ичтимди кармай коем. Жакшы болуп калат, тамак жүрөт. Кармап коем, баягы давлениям өтүп кетет.
Өтүндөн да приступ болбой калдым, мага все хорошо деп жакшы болуп калдым. Бир айдан кийин, 2 айдан кийин келген мага. Бул жерим ооруп атат го, мен өтүм ирип кетпедиби деп. Мен айткам, жок, сиз эч андай кыжаат болбоңуз. Өт биринчиден ирибейт. Анан катуу басып атам, мен жарып алсам ташым бар деп. Жок, андай да болбойт. Биз Кудай Таалам көрдүңүзбү, кабырганын ичине жайгаштырып койгон өттүчү. Адам ал жака жете албайт. Биз ошо өткө чейин эле түртө берсек, көрдүңүзбү, биз өткө барып жете албайбыз. Ошон үчүн ташым жарылып кетет деп да коркпоңуз. Мына ошо мен айткан күнүмдүк эрежени төртөөнү күнүгө жасаш керек. Эми азыр эжеке дагы эмне кыласыз? Дагы эле баягы лимфомассажды аласыз, сүрүк куртту аласыз, пневмовакин методун колдонобуз, тамакты жөндөйсүз, сууну ичкенди токтотпойсуз. Мына эми дагы азыр менден бир курс лечение аласыз. Дагы 3 айдан кийин келсеңиз, ошондо сиздин анализиңизде өзгөрүү болот. Азыр анализде аз эле өзгөрүү болгон. Анализде шашылышат да. Мен давлением жакшы болгон менен таштап койдум да. Бардык Кыргызстан ушундай, бардык Кыргыз ушундай, билбейсиз эмесин. Кыргыздар жакшы болсо эле болду, келбей коет. Бирок аны аягына чейин чыгып, сиз азыр туздарыңыз, тиги сизде жүргөн микроорганизм азайбай атпайбы? Биз аларды азайтып койсок, ар бир клеткалар жакшы кан ала баштайт да. Анан кийин адам көпкө жашайт. Көпкө жашоо деген сөз, урматтуу мекендештер, көпкө жашайт деген сөз биздин ар бир клеткабыз таза кан алып, жакшы кан барса көпкө жашайбыз. Анан кийин ошо клеткага кетип аткан кандын ичинде туз жүрсө, ошонун ичинде холестерин жүрсө, ошо кан кетип аткан кандын ичинде микроб жүрсө, ал клетка ооруп калат да. Сиз азыр бир эле давление түшүрдүңүз, али дагы сиз менен дагы бир 2 курс биз иштешибиз керек. Абдан жакшы. Азаматсыз чоң кубанычтамын. Ишиңиз ийгилик, аябай тааныган көргөн билгендеримдин баарына чындап эле чын жүрөгүмдөн айтып атам. Анткени давлениядан аябай страдать эттим, өтүмдөн, после немеден кийин 50ден ашкандан кийин аял кишинин өтү, анан ден соолугу ушундай изменение болот экен да өзгөрөт. Анан ушуну давлениядан кутулганыма аябай сүйүнүп элем. Аябай ыраазычылык билдирем. Канча тааныштарыма айтып атам. Ой, ушундай ичиңер деле массаж жасай бергилечи. Ушундан эле болот экенбиз деп. Анан сиздин ушул методуңуз мага аябай жакты. Ошон үчүн да кайра калганда ден соолугум чыңдайын деп келдим. Кудай буйрса, жакшы абдан сонун өзүмдү жеңил да сезип атам. Кудайым сизге күч кубат, ден соолук, ишиңизге ийгилик. Мындан дагы көп нерселерди изденип, кыргыз элинин ден соолугун чыңдай бериңиз, кыргыз элинин киригин жарай бериңиз. Рахмат сиздин эмеңизге. Дагы да болсо сизге эрк каалайм, 3 метрди колдонуңуз. Урматтуу мекендештер, мынакей, эгерде биздин эжекеге окшоп силер ушу мен айткан нерсени жасасаңыздар, анда сиздерде натыйжа болот. Саламатта.